Мыйзам көбөйбөйт. 350 муга чейин болгон, азырда 350 мыйзам, мындан кийин да 350 мыйзам болот. Анткени бул классикалык түшүнүк. Бирок ошол мыйзамдардын сапаты жөнүндө болуп атат. Ошол саны эмес, ошол сапаты жакшыртышыбыз керек. Эми ошол мыйзамдар блок-блокко бөлүнөт. Адам укугу, сот өндүрүшү, айыл чарбасы деп. Ал эми инвестицияга багытталган 5-6 мыйзам бар. Бул инвестиция жөнүндө мыйзам, бул салык кодекси, бул жарандык кодекстин айрым бир бөлүктөрү, жана бул ГЧП жөнүндө мыйзам жана концессия жөнүндө мыйзамдарда ушул бизди тармактык мыйзамдар. Биз ушул тармактык мыйзамдарды азыр оңдоого багытташыбыз керек. Биз болгон күчүбүздү, аракетибизди жумшап, ошол мыйзамдардагы алтын эрежелер да ошол эрежелер түшүнүктүү болсун, жөнөкөй болсун, ар бир адамга түшүнүктүү жазылсын жана эң негизгиси ошол турмушта деп коет, правоприменительный практика деп коет. Ошол мыйзамдар турмушта иштегенде эч кандай тоскоолдуксуз иштеш керек. Бул кандай тоскоолдуктар жаратып атат азыр инвесторлорго? Биринчи кезекте мамлекеттик органдардын бюрократиясы. Мисалы үчүн эгерде бир инвестор келсе, ал ошол өзүнүн максатына жетиш үчүн, ал ошондой же бир завод, фабрика же ГЭС салыш үчүн ал толгон токой мамлекеттик органдардын бюрократиясына кабыл болуп атат. 88 текшерүү, 88 документ, толгон токой кол коюу, толгон токой бири-бирине шылтамай, аягында пара сурамай, ошондо алар Өзбекстан башка жакка кетип калып атат деген жанагы акыркы күндөрдөгү тенденция ошондо. Анткени инвесторду үйгө бир кадырлуу конок тоскондой мамлекет тосбош керек да, баардык шартты түзүп берип, анан инвестордун айтат го, жана жаштын алдап күчүн ал, акылдуунун акылын ал деп. Ошо инвестордун экономикага тийгизген пайдасын алыш керек. Ар бир инвестор өзү пайда табайын деп келет. Пайданы ал да табыш керек, мамлекет дагы, эл дагы, улут дагы ошол инвестордун аркасынан экономикасын жандандырыш керек.